ала качуу Кыргызда болуп келген. Бирок ала качуунун формасы кандай болгон? Ошол кыз менен жигит бирин бири жактырып, анан ата-энеси макул болбой, анан бир абышкага, байга, токолдукка берем дегенде, ошондо кыз жигити менен сүйгөнү менен качканда анан эми качкан деген уяттан алып качты. Эми өзү качпастан алып качтан деп, мында кыздын намысын коргоо максатында ошол сөздү колдонушкан. Анан азыркы жапай ала качуу деген азыркы түшүнүк жанагы көчөдөн тамек үзүп аткан жерден же болбосо уй саап аткан жерден чакасын ыргыта салып алып качып кеткен. Бул адам уурулук. Бул уурулук. Бизде эгерде бир адам 10 дирхам дейт, бул деген $100 тегерегинде уурулук кылса колу кесилиш керек. Адам уурдаган адам эмне өлүм жазасынан башка мен жазаны ылайык көрө албайт элем да. Айтсаң дагы чубак бар, дагы чубак ушундай деп көчөнүн баарын кыйкырышат. А булардын кылып атканы барбарчылык эмеспи? Алып качып кетип аткан, өлтүрүп аткан, башка кылып аткан адамдын тагдыры. Бул адам уурулук. Адам тоок уурдаса канча болот? Адам уурдаса кандай болуш керек? Бул ошол жанагы жапайычылык салт, бул салт эмес, бул жаман жорук.